Эми дагы бир жерге ушул уйду көргөн экенбик. Бооз же бооз эместигин аныктоо максатында ветврач өзүнүн жардамында өз аракеттерин көрүп атат. Тыпырчылап атат. Карматпай жатат. Чар суу экен. Бурун тешигинен кармап, мына. Тоок бар экен. Баласы ушул баласы менен алган экен жакын эле базардан. Мына үйдө 120 000 сомго. Азыр эми текшерип атат. Бооз же бооз эмес экендигин өзүнүн жардамында. Бул үйдү 20 000ге 120 калдыңызбы? Баласы менен, а? Ооба, баласы менен 12 болду да. Канча литр сүт берип атат азыр ушул учурда? Литрден берип атат, бир салганда. Саар кеч 12 литр болот. Сарпоо чоңоюп калыптыр, ошого сүтү аз жатса боозбу деп атам, ошо гүмөн деп атам. Ошого неме кылып, а? Сүт багытында экенби? Бул каяктын малы экен? Россиядан келген экен. Бул Россиядан келгенде 1 жыл боло элек да. Эгерде Россиядан келгенде 1 жыл болгондо биздин алигинде өзүбүздүн Кыргызстандын вилкалар басылат эле да. Ондой жок да. Значит 1 жыл боло элек да. Түшүнүктүү. Сүтүн саап сатасызбы? Торпогу менен келгенде торпогун кыям жок да, улагындачы. Кыргызстанга келип туулуптур да анда, Сүтүн сатып атасызбы ака? Сүтүн сатып атасызбы? Жакшы, азыр эми канчадан бир 40 сомдон сатып атасызбы? Азыр сүтүн 40 сомдон өткөрүп атабыз опту. Каласа бир 6 айда пулун чыгарабыз 1 жылга. Жакшы. Фермерликти баштапсыз да? Турган атайын алиге силостор сатып алайын деп атам. Емдеп туруп сүтүн көбөйтөбүз Кудай кааласа. Кийин кушунда будан да көбүрөөк калган да. Качанчы баласы экенин экинчи деди да. Качанчы үчүнчү баласында уже сүтү көбөйүп калат да. Тишке карап эми канча жашта экенин билесиздер да? Мен билбейм да. Кандай экен? Бар кеп. Мына уюңуз 2,5 ай, 2 айдан өтүп, 2 айдын тегере болуп калды. Мына малыңыз бооз экен, мына көрүңүз, мына карбункулдар деп коет. Мына чоң болуп, отдельно болуп турат ушул карбункулдар. Ошо карбункулдар чоңоюп, неме болуп калыптыр мына. Бар экен да? Түйүлдүк бар да. 2 айдан жогору, 2 айдын тегере, мына көрдүңүзбү? Мына карбункул торпок чоңойгон сайын булар чоңое берет. Бул карбункул жоң маткада жат болбойт. Бул торпок пайда болду, ошондон өсүп баштайт, чоңоюш баштайт. Булар 2 айлык бою бооз бекен? 2 айга божом болду, 2 айдан өйдө болду, табышы. 2 айдын сакырап кетпейби? Жок. Куттуктайбыз. 2 айлык болуптур. Эми мына 120 000дик сүт багытындагы Россиядан келген уй 2 айлык бооз экен. Ээси сүйүнүп атат. Ал экинчи туушу дептир. Ошондогу торпогу мында бол. Өгүз экен. Эми үчүнчүсүнө дагы 6 айда, 7 айда туйт экен. Нурбек, айтсаңыз, азыр эми сиз УЗИ менен текшердиңиз да? Ооба. Жыйынтыгы кандай чыкты? 3 этең бооз. 3 этең кысыр чыкты деген. 3 этең кысыр чыкты, аныктадык аларды.
Себеби бул бизге текшерген фермер көбүнчөлүк күбө келтире турган уколдорду колдонот экен да. Эми ал 100% болбойт. Өзүнүн табигый күбө келгени жакшы да малдардын. Ошондо анан эффект жакшы болот. Эми ал бооз эместигин мына аппаратыңыздан кандай белги чыгып калат? Биз аппараттан ошо маткаларды карайбыз да. Бооз кысырын экрандан көргөзүп турат бизге. Эгерде бооз боло турган болсо дагы башка белги берет. Кысыр боло турган болсо дагы башка. Биз аны ошо функциялар боюнча түшүнүп, карбункул деп коет, киндик деп коет, ошолор аркылуу аныктап, кээ бирде 7 айлык, 8 айлык болсо бизге кеңири колго да оорук кылат. Ошондой учурлар да болот. Түшүнүктүү. Анан азыр эми кандай функциялары менен дагы аныктаса болот? Эми функциялар бул УЗИ аппараттыкы көп. Бооз кысырын ай күнүн толук биле турган функцияларга да үйрөнүп атабыз ушуларды. Азыр биз бооз кысырын үйрөндүк да. Түшүнүктүү. Азыр эми сизден башка дагы адамдарда ушундай аппараттар барбы же эсте? Бар. Ошто Араван районунда бар. Кудайберди иштеп аткандардан. Ошто өзгөмдө бирөө мен иштетем. Түшүнүктүү. Азыр эми сиз алгандан бери канча малды карадыңыз? 10-15 мал карадым. 3-4 жылкы карадым. Эми башталды да. Негизи элдин суроо талабы кандай экен? Суроо талабы жакшы. Эми бооз кысырын билип алган жакшы да. Ошого карап иш кылат. Түшүнүктүү. Анан кой эчкилерди, малдарды, бодо малдарды, анан жылкыларды канчадан ушундай текшересиздер? Тарифиңиздер кандай? 250 сомдон кой эчкилерди, малдарды 500 сомдон, жылкыларды 1000 сомдон текшеребиз. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу интернет колдонуучулар. Биз азыркы учурда Ош шаарындабыз. Ош шаарынын тургунунун коросуна келдик. Бул жерде бодо малдарды баккан акебиз азыркы учурда бооз же бооз эмес экенин билүү үчүн атайын ветврачты чакырды. Ал өзүнүн УЗИ аппараты менен кысыр же кысыр эместигин билип берет. Ошого текшерүү үчүн келип олтурабыз уйларына. Bolam 5 günlük kaldı, tuguşga 4 gün 5 gün. Kakıştı arkasına geçip koyganında kim oldum yetişilim oldum ne erkenim ya. Ha? 7-8 yıl bop kalktı. Xitay gibi gözümde de var yanına bırak. İnternetten şöyle başa kılıp durup başlarsa yangili ya. Мына чоңдору карбункул деп коет мына. Торпак мына. Торпак чөйөт. Мына карбункулдар уже бул кыйда жетилип калган баласы 5 айлыктан жогору же 6 айлыктын тери болуп калган. Көрдүңүзбү? Мына карбункулдар уже чоңойгон, көрдүңүзбү? Баякынкы кичинекей. Мына торпак чоңойгон сайын ушул нерсе мына. Мына карбункул деп коет. Ушулар чоңой берет. Дагы мындай акыл көргөзөбүз. Yok, görünmüyor olarak kanardınız. Göründü, жақсы göründü. Onun boğazı yanına kırkıyor.